Китеп билим булагы демекчи, азыркы учурда китептин түрлөрү арбын. Анын ичинен учурдун эң актуалдуу китептери да дал ушул шыктандыруучу китептер десек болот. Шыктандыруучу китептер буга чейин Европада популярдуу болгон болсо, азыр ошол агым Азия өлкөлөрүнө да келгендиги белгилүү. Азыр өнүгүп келаткан мамлекеттерде бардык адам да ийгиликтүү, анан бай, анан бардык бакубат жашоодо жашагысы келет да. Ошон үчүн бардык инсандар изденет да, чтоб баягы шыктандыруучу китептерде бир миллионерлер болобу же ийгиликтүү инсандар өзүнүн секретин жазып берип атпайбы? Мисалы, мен ийгиликке могул менен жеткем, силер да ошону жасасаңар, ошол жолго барсаңар, силер да ошол ийгиликке жетесиңер депчи. А ошол өңүттөн алып караганда шыктандыруучу китептер азыркы учурда баягы Европа мамлекеттеринде азыркы учурда аябай актуалдуу, бир убакта актуалдуу болгон экен. Бирок азыркы ушул толкун именно Азияга келди да азыр. Орто Азия чөлкөмүнөчү. Ушул бизде болгон экономикалык жактан ушул именно ушул өрүөндө турган мамлекеттер үчүн бир баягы толкун болуп атат да. Адамдардын баары ийгиликке жеткиси келет. Ар бир адам бир чоң ишти жасагысы келет. Бренд болгусу келет, элдерге таанылгысы келет. Аны элдин баары ошого кызыгып эле, ал азыркы учурда баягы шыктандыруучу китептерге көбүрөөк басым жасап атат да. Жашоону туура нукка бура турган, деги эле адамдын шыгына шык кошуп алдыга сүйрөй турган басылмалар абдан эле көп. Мисалы, бизнес баштоо тууралуу бир катар Европа жана Азия жазуучуларынын китептерин жаштар колдонуп келишет. Азыркы убакытта көп окулган китептер эми дүйнөлүк деңгээлде миллиондогон тираждары менен чыккан бул Роберт Кийосакинин китеби болуп атат да. Бедный папа, богатый папа. Могул китебичи. Азыркы учурда бул китеп дүйнө жүзүндөгү почти бүт мамлекеттерде сатылган да, миллиондогон тираждары мененчи. Муну ээлеп туруп, өзүбүздүн социалдык абалыбызга жараша окусак болот. Анан экинчиден Кыргызстанда окулуп аткан китептерден бири Ойлон ойгон деген Касымбек Жунусалиев деген агайыбыз бар. Ушул агайыбыз Ронда Беринин Секрет деген китебинин негизинде ушул Ойлон ойгон деген китепти жазып чыгарды да. Бул жакта дагы баягы позитивдүү ойлонгула, инсан дайыма позитивдүү болуш керек, жөнөкөй болуш керек, дайыма ыраазычылык айтыш керек. Дүйнөлүк бестселлер китептердин катарына ошол эле Кийосаки жана Давлатов өңдүү таасирдүү инсандардын китептерин кошсок болот. Акыркы 5 жыл ичинде жогоруда аталган китептер эң өтүмдүү жана укумдуу болуп жаткан учуру. Бүгүнкү күндө түрдүү багыттагы шыктандыруучу китептер арбын. Ошол эле Азия жана Европа өлкөлөрүндө бир катар жазуучулардын китептери бар. Кыргызстанда кургул эмес, андыктан баарыңыздар шыктандыруучу китептерди окуңуздар жана шыктаныңыздар. Тахмина Кенжебек кызы, Гүлчөрө Казымкулов, Нью ТВ, Таң Маанай.